Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Биз өткөндө сиздер менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен көчкөн сахабалар, мухажирлер жана аларды тосуп алып бапестеп камкордугун мойнуна алган жергиликтүү ансар сахабалар ортосунда жаңы коомдун түзүлгөнү жөнүндө айтканбыз. Жана бул коом өзүнүн дөөлөтүнүн негизги шартын ички жана тышкы келишимдер менен Ясриб ичинде жана сырткы урууларга таңуулаганын айтканбыз. Буга моюн сындырганын айтканбыз. Жана бүгүн мусулмандар үчүн чоң сыноо болгон алгачкы жүрүштөр жөнүндө сөз кылабыз иншалла. Ооба, ар бир жаңы түзүлүп жаткан мамлекет аны башка мамлекеттер таң алуусуна муктаж болот. Бул бүгүнкү реалдуулуктун да мыйзамы, мыйзам ченемдүүлүгү. Ал кезде да мына ушундай. Анын үстүнө эң бат олжо түшө турган, мамлекет эң бат бутка тура турган ыкмалардын бири бул согуш. Мусулмандар ошол кезде согушканбы десе, ооба согушкан. Бирок эмнеге согушкан? Согуштун себеби бар башка. Мусулмандар өзүнүн Меккедеги капырлар, мушриктер ээлеп күч менен буларды чыгарып ийгенден кийинки мүлкүн алуу үчүн уюштурулган жүрүштөр. Буга Аллах субханаху ва таала өзү уруксат берди. Анда ушул жүрүштөр жөнүндө сөз кылабыз. Мекке барган сайын Мадина үчүн чыныгы коркунучка айлана баштады. Жана ушул учурда Аллахтан кимге кол салганы келе атса, согушууга уруксат деген аят түштү жана мусулмандарга согушууга уруксат берилди. Бул аят түшөр менен Мадина мусулмандары деп жеңилдеп алды. Анткени буга чейин ушунчалык залымдыктан ичине батпай, мына ушу ызасы чогулуп турган мусулмандар эми Кудайга шүгүр, Аллахтын уруксатына шүгүр, эми биз мушриктерге, капырларга көрсөтөбүз деп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дароо согуш стратегиясын түздү. Тагыраак айтканда, Мадинанын тегерегин чалгындоого отряддарды жөнөттү. Мадинаны тегеректеп жашаган уруулар менен келишим түзүүгө адамдарды жөнөттү жана Мекке жолун Мадинага өтө турган жана Шамга өтө турган, Йеменге өтө турган соода жолдорун чалгындоо үчүн дагы отряддар жөнөттү жана ошол эле жолдордо жашаган жергиликтүү уруулар менен дагы келишим түзүүгө адамдарды жөнөтүп атты. Эмнеге? Биринчиден келишим түзүлөт, экинчиден жол чалгынданат. Ал эми эң негизгиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каалады. Мадина еврейлери, иудейлери, Макка мушриктери жана мына ушул чөлдө каракчылык менен жашаган жапайы бедуиндер уруулары билсин. Мусулмандарга уруксат берилди согушка. Мусулмандар эми мурдагыдай алсыз эмес. Анын үстүнө Мекке мушриктерине бериле турган бир сабак ушундан улам. Алар билсин жана Меккеде исламды кабыл алган мусулмандарга залымдыктарын токтотушун каалады. Мына ушул ислам тарыхындагы алгачкы согуш стратегиясынын башталышы эле. Окумуштуулар хижраттын 1-жылы Рамазанда Шамдан 300дөн ашуун сакчы менен келаткан Абу Джахилдин кербенин тоскону Сайф аль-Бахрга жиберилген чалгынды ислам тарыхындагы алгачкы жүрүш деп аташат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 30га жакын мухажир аскерлерине, мухажирлерден турган аскерлерге Хамза ибн Абдул Мутталибти жетекчи кылып дайындап, ак желекти өзүнүн колу менен асабага байлап, аны Абу Марсатка карматып, көтөртүп, отрядты жолго чыгартат. Жана мусулмандардын аскери Сайф аль-Бахр деген жерге жеткенде Курайштар менен жолугушат, беттешет. Бирок эки тараптын тең союздашы болгон Мажди ибн Амр аль-Жухани ортого түшүп атып, сүйлөшүүлөр жүргүзүп атып, согуш болбойт, кырдаал согушка жетпейт жана мусулмандар бул чалгындан олжосуз кайтышат.
Ушул эле айдын Шаввал айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 60 мухажир сахабаны Убайда ибн Аль-Харистин жетекчилигинде Рабиқ өрөнүнө чалганга жөнөтөт. Аскер чалганга жөнөтөт. Мухажир ансарлар Рабиқ өрөнүндө мына ушул Шамга өтүп бараткан Абу Суфияндын кербенине туш келет. Саният Мурра деген жерде. Эки тарап бетме-бет келип калат да, бирок согушканы эмнедир эки тарап даабайт, бири-бирине жаа атып отуруп, ошол бойдон эки жакка тарап кетет. Бул жаа атуудан кийин Абу Суфияндын катарында келаткан эки мусулман Убайда ибн Харистин аскерлерине кошулуп өтүп кетет берки тарапка. Мына ошол жаа атышуудагы алгачкы жаанын жебеси ислам тарыхында алгачкы атылган ок Саад ибн Абу Ваккаска таандык эле. Ушул эле жылдын Зүлкада айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 20 атчан сахабадан турган чакан аскерди Саад ибн Абу Ваккастын жетекчилигинде Жухфага жакын Аль-Харрар өрөөнүнө жөнөтөт. Мусулмандар белгиленген жерге жеткенде Курайштардын кербени өтүп кеткен болот жана бул жолу дагы мусулмандардын аскери Мадинага олжосуз кайтышат. Сафар айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайштардын дагы бир кербенин кармоого Рабиқ өрөөнүнөн 24 миль аралыктагы Вадданга Хамза ибн Абдул Муталибке ак желегин көтөртүп, 70 сахабасы менен өзү аттанат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү катышкан бул алгачкы жүрүш 15 күнгө созулат. Мусулмандар бул жолу Курайштарга жолукпайт, бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бану Дамыр менен келишим түзүп кайтат. Хижраттын 2-жылынын Рабиул Аввал айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чалгынчылар Меккеден Умай ибн Халаф жетектеген 2,5 миң төөгө мал товар жүктөлгөн кербен 200 адамдын коргоосунда жолго чыккандыгы жөнүндө маалымат жеткиришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тез аранын ичинде 200 сахабасы менен ал кербенди издеп жолго аттанат. Жана алар Шамдан 4 ашу бери жакта турган Буат тоосуна чейин кууп барышат. Тилекке каршы ал кербенди таппай кайра артка кайтышат. Ошол кездеги эски Мадинанын түндүгүндө ашып барса бир 7-8 чакырым аралыкта Ухуд тоосу жайгашкан. Биз азыр Ухуд тоосунун артындабыз, тагыраак айтканда Мадинанын түндүгүндө. Ошол кезде деле ушу бүгүнкүдөй ушул Ухуд тоосунун артында да мусулмандардын жеке жана коомдук малы багылчу, төөлөрү багылчу. Күндөрдүн биринде Карз ибн Жабир Аль-Фихри деген бир каракчы чакан кол менен келип, ушул мусулмандардын коомдук малын, жеке малдарын айдап качат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага Зайд ибн Харисти дайындап, ак желегин Али ибн Абу Талибке көтөртүп, өзү 70 сахабасы менен Карзды кууп жөнөйт. Мадинанын батышынан орун алган Бадырга жакын Соффанга чейин кууп барат. Бирок Карз куугундан качып калат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага кайтат. Кээ-бир мусулман тарыхый булактарында бул жүрүштү биринчи Бадыр жүрүшү деп да атап жүрүшөт. Абу Суфиян жетектеген Меккеден чыккан дагы бир чоң кербен Шамга бет алгандыгы жөнүндө кабар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип жетет. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тез аранын ичинде, тагыраак айтканда Жумадагы Ула айынын ортосунда 150-200дөн ашыгыраак болгон мухажирлерден турган ыктыярдуу топ чогултат жана бул топту өзү жетектеп Янбуга жакын Зул Ушайрга чейин айтылган кербенди кууп барат. Тилекке каршы Абу Суфияндын кербени мусулмандарга жеткирбей качып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра кайтарда Бану Мудлиж жана Ад-Дамр урусунун союздаш урулары менен келишим түзүп кайтат. Айтмакчы, бул колго кирбей качып кеткен кербен Бадыр согушуна себепкер болгон кербен эле. Хижраттын 2-жылы Шабан айында, тагыраак айтканда 624-жылдын февралында кыбыла Иерусалимден Меккеге өзгөрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайштардын Таифтен келаткан кербени тууралуу чалгындоого Абдуллах ибн Жахштын жетекчилигинде 12 мухажирди 6 төөгө мингизип жөнөтөт. Жана ага 2 күндөн кийин гана ачып окуусун буйруп бир кат берет. Айтылгандай эле Абдуллах ибн Жахш 2 күндүк жолдон кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берген катты ачып окуйт. Ал жерде сен эми Нахл өрөөнүнө жөнөгүн жана ал жерде Таифтан чыккан кербенди кармап келгин деген буйрук болот. Абдуллах ибн Жахш
уктум жана моюн сундум дейт. Жана өзүнүн кол алдындагы аскерлерине ыктыярдуу түрдө алардын ыктыярына коет, аны менен чогуу баруу же барбоону. Күтүлгөндөй эле сахабалардын бардыгы бул жүрүшкө барышат. Албетте Саат ибн Абу Ваккас менен Утба ибн Газван экөө бир төбөгө учкашып бараткан, жана алардын төбөсү качып кетип, алар жолдо калып калат. Калган 10 сахаба Таифке чейин барат, Нахл өрөөнүнө чейин. Нахл өрөөнүнө барып, чалгынчылар айткан Амр ибн ал-Хадрами жетектеген кербенди көрүшөт. Жана кербен согушка тыюу салынган айлардын акыркы күнүндө буларга көрүнөт. Эгер булар кербенди колго түшүрүү үчүн согуша турган болсо, тыюу салынган айлар согушпайын десе, бүгүн кечке чейин алар харамдын карамагына кирип кетет, жана харамдын карамагында ансыз да согушууга болбойт. Ар ойлонуп, бер ойлонуп, булар өз алдынча кеңешип, кербенге кол салышмай болот. Жана күтүүсүздөн кербенге кол салып, бир канча мушрик каза болот, жана алардын малы мүлкү менен бир канча туткунду алып, Абдуллах ибн Жахш Мадинага кайтат. Курайыштарга табылбай эле тургансып, алар мына мусулмандар эзелтеден бери тыюу салынган айларда согушту деп кыйкырып чыгышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дагы алар келип болгон ишти айтып бергенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай ачуусу келет. Кыжырданат. Мен силерге согушкыла деп буйрган эмес элем деп. Бирок Аллах субханаху ва тааладан аят түшөт. Алар сенден согушка тыюу салынган айлар жөнүндө сурашат. Айткын. Ал айларда согушуу күнөө, бирок Аллахтын дининен, анын харамынан, анын туура жолунан адамдарды кайтаруу андан өткөн күнөө. Билген, бүлгүн салуу өлтүрүүдөн чоңураак күнөө деген аят түшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аяттан соң туткундарды коюп жиберет, жана өлгөндөрдүн кулун төлөп берет. Айтмакчы, бул ислам тарыхындагы алгачкы туткундар эле. Меккенин эң коркунучтуу божомолу реалдуулукка айланды. Мадина Меккедеги ар бир кадам жөнүндө кабардар болуп турду. Анын үстүнө Меккенин негизги соода булагы болгон Шам менен болгон караван катташы Мадина аркылуу өтөт эле. Тагыраак айтканда, Меккенин экономикасы мадиналыктардын колунда эле. Меккеликтер мындан сабак алган жок. Тетирисинче, Мадинадагы мусулмандарды түп тамыры менен жок кылуу үчүн күч чогулта баштады. Ооба, мусулмандар аргасыз, жылаңайлап, жылаңач ушу Ясрип чөлкөмүнө көчүп, ал жерде өзүнүн дөөлөтүн орноткондон кийин эми өздөрүнүн мүлкүн алуу үчүн Аллах субханаху ва тааланын уруксаты менен алгачкы жүрүштөргө чыга баштады. Жана мына ушундай жүрүштөрдүн ислам тарыхындагы эң алгылыктуусу, эң ушундай көрүнүктүүсү жана ибраттууларынын бири, негизги ибраттууларынын бири бул Бадыр жүрүшү. Аллах насип этти, эмки көрсөтүүбүздө ушул Бадыр жүрүшүнүн, Бадыр согушунун келип чыгуу тарыхына көз чаптыралы. Иншаллах күтүңүздөр эмки жумага чейин, көрүңүздөр жана башкаларга дагы сунуш кылыңыздар, негизгиси жазылыңыздар жана биздин канал менен байланышта болуңуздар. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.